В целом проект Курултай, он позиционирует себя как хип-хоп направление. И мы решили сделать направление фольклорное, где бы мы могли расширить наши горизонты и помочь как раз-таки людям, которые в сфере фольклора хотели бы быть более медийными. Сейчас люди, которые выступают в фольклоре, в частности в Айтыше, они ограничены вот форматом других заведений, где это проводится достаточно камерно. Но как бы современный мир, YouTube формата требует такого, знаете, YouTube формата, который определяет динамику. И поэтому мы постарались сделать более динамичный, более такой простой. Мага жакпаган жери убакыт азы болуп калды, онун өтүнөн чектеп берип койгон болду. Ойлогон ойлорумду, тийишем деген сөздөрүмдү айта албай калдым. Сцена расположена в центре зала. По нашему мнению, это позволит как-то объединить там людей, чтобы они видели с разных сторон, чтобы не было какой-то определенной полосы, которая бы их разделяла. Да. То есть они сидят вокруг, люди проходят через них на сцену, и это создает атмосферу какой-то свободы, какой-то целостности. Менимче жакшы эле болуп жатат. Болгону формат жанагы спортчулар чыгып алып рингте эки боксчу мушташкандай болгон маанайда кичине элге да кыйын болуп атат, көрүүчүгө. Айткан эме мен өзүм фольклор ырчы болгонум үчүн адамга аркаңды салып ырдаш кыйыныраак да. Демек акындарга өзгөчө бүгүн кыйын болуп атат деп ойлоймун. Кичине салкындап, басмыртыраак маанайлары ошентип кетти го башында. Анан биз өтүнгөндөн кийин байкадыңыздар, дагы жакшы мындай шаңдана түштүк, ирдене түштүк дегендей. Ошол негизинен ойлойм бул келечекте жемишин бере турган долбоор. Кытайдын келген орусун кыргыздын кыбызы жууп кетчелер. 5 мүнөт ушкан сиси 5 бармагы бешчелер. Булардын жумурткасын болтубайт билбейм кандай тукум жешчелер. Маке ассалому алейкум, менимче силерден ихау дешчелер. Мурда Кытайдан жаңы келген кезде кытайлык кыргыз аябай эме мындай башкача кабыл алчубуз да. Анткени Кытай деп эмете сүйлөйт депчи, бизде ал жакта биз Кытай эмеспиз, чыны кыргызбыз. Жана Мамбет байкеңиз айтып өткөндөй, чыны кыргыздар бизбиз дегенде. Анан ошого эми кичине тамаша чыгат ал жерден. Кытайлык кыргыз десе, ар бир акындардын өзүнүн эмеси бар да. Жооптошчу, сөз саптоо дегендер бар. Наоборот, тескерисинче бизден Кытайдан келдиң десе, бизден бирдеке чыгат да. Популяризация кылыш керек айтыш өнөрүн албетте. Көп айтыш укпаган муун келет ат азыр. Манас укпаган, комуз укпаган, кыргыздын тилин билбеген муун келет ат. Аларга бир жолун таап, кандай болбосо дагы аларга жеткириш керек. Ошо жеткириш үчүн балким бир иш-чара бүгүн башталып аткандыр. Эртең дагы бир иш-чара болоттур. Бүрсү күнү дагы бир иш-чара болоттур. Ушундай нерселер көбөйүп, айтышты ар тармактуу кылып өстүрө бергенге эмне жетсин. Töböңө tiyem soyulday. Araң элең илкисиң нарындын арык коюндай. Кичинең ылдамыраак айтышчы сагыстай болуп чоюлбай.
Негизи эле айтыш өнөрүнүн жанры көп, өзү эле илгертен ата бабадан калган жанры көп. Мисалы алым сабак айтыш, топ болуп айтышкан, жеке айтыш, табышмак айтыш, эми ушундук түрү көп. Ошолорду дагы Кудай буйрса жандантышыбыз керек.